Мен тақсырым жедіріп içirgенин көп милдет кылат. Тақсырлардын баянында ошол боюнча айта кетейин дейт. Туганда бир эркектин мойнундагы милдет. Мойнунда аткара турган милдет бар го, ага милдет кылуу болбойт өзү. Мен ушул ишти жасап бердим деп. Сиз жасамаксың да. Үйүмө шупурдум, үйүмө тазалап келип алып мен силерге милдет кылсам. Сен ал өзүң мойнундагы милдет да ал дейт да. Кудум ошондой аял бала чаканы багуу эркектин мойнунда милдет да аксарал. Сөзсүз, буга эме кылып милдеттенип, мына мен кылып бердим деген туура эмес. Устаз, Алла разы болсун. Так. Үйдө эстегенде бир маселени кошо айтып кетейин. Мойнунда аял кишининче зарылчылыгын бүтүрүү. Эгерде ага бир икрам кылып, мойнуңузда ал икрам жок эле. Ихсан деп коебуз буну. Дагы бир жакшы нерсе алып берип койдуңуз. Дагы бир жакшы нерсеге сапар кылдыртып койдуңуз. Мойнуңузда ал жок эле да. Бул ихсан дейт. Даже ошого милдет кылса болбойт дейт. Жөнөкөй важипке кандай милдет кыласыз? Үйдө аялдын кызматы кандай? Үйдө эмне жумуш кылуу милдет? Караңыздар, үйдүн ичиндеги негизги бардык иштер аялдын мойнунда. Үйдүн 4 дубалын сыртындагы эркектин мойнунда. Акча таап келүү, тияк бияктарын эме кылуу, үйгө алып келгенден кийин аял машалла, ол үйдүн куту, ордосу. Алып келген акчаны исрап кылбай, туура, үйдү таза кармап, туура пайдаланып, күйөөсүн жакшы күтүп алып, жакшы узатсын, бүттү. Жакшы күтүп алып, жакшы узатсын дегени, сыртка чыгып атканда күн сайын ишке чыгат, акча тапканга. Ошондой иншалла, настроениясы менен чыгарылат да, урушуп, баракет каргабай, саргабай. Келип алса дагы пешенен тырыштырбай, ушун эле таап келдиңби дебей. Алхамдулилlah де.